Кыргызстанда Жогорку Кеңеш депутаттарынын ишин жөнгө салган жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууда турат. Анда парламенттин айрым ыйгарым укуктары өзгөргөн. Жаңы долбоорго ылайык парламенттеги 120 депутат 90го кыскарат. Алардын 55-и партиялык тизме менен, 35-и бир мандаттуу округдан шайланат. Бир мандаттуу шайланып келгендер депутаттык топторго бириге алат. Ал эми фракция өзүнүн курамына башка партиялардан өткөн депутаттарды кошууга укуксуз. Бирок бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган депутаттарды кошо алат. Депутаттык топтор бул бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган жана фракцияларга кирбеген Жогорку Кеңештин депутаттарынын бирикмеси. Депутаттык топтор өзүнүн курамына башка партиялардан өткөн депутаттарды кошууга укуксуз. Бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган Жогорку Кеңештин депутаттары 10 депутаттан кем болбогон сандагы депутаттык топторду түзүүгө укуктуу. Жаңы парламенттин 38 тизмеден турган ыйгарым укуктары бар. Алардын айрымдарын тизмектейбиз. Президенттик шайлоону дайындоо, президентке референдум өткөрүү жөнүндө сунуш киргизүү, мыйзамдарды кабыл алуу, президенттин каршы пикирлери менен кайтарылган мыйзамдарды кайра кароо, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араларын өзгөртүү тууралуу маселелерди чечүү, республикалык бюджетти бекитүү жана анын аткарылышы жөнүндө министрлер кабинетинин ар жылдык отчетун угуу, министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын жана мүчөлөрүн дайындоого макулдук берүү, президенттин сунуштамасы боюнча улуттук банктын төрагасын шайлоо, мыйзамда каралган учурларда аны кызмат ордунан бошотуу, конституцияда каралган тартипте президентке каршы айып коюу жана кызмат ордунан четтетүү жөнүндө чечим кабыл алуу, өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алуу.